Акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен 275 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Bunun içinde 115'i Bişkek şahrından ayıgıp çıkıştı, Oş şahrından 12, Çiy oblasında 17, Oş oblasında 23, Talas oblasında 15, Narın oblasında 8, Isykol oblasından 24, Jalabat oblasından 28, jana Batkan oblasından 33 beytap ayıgıp üylörüne kaytıştı. Ошол эле учурда кайра 101 адам илдетти жуктуруп алды. Bir сутка ичинде коронавирус жуктуруп алгандар Бишкек шаарында 32, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 7, Ош облусунда 10, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысыкөл облусунда 18, Жалал-Абад облусунда 16, Баткен облусунда 8 учур катталды. Жалпысынан алганда өлкөдө коронавирус инфекциясы 43.459 адамдан табылса, анын ичинен 37.492 бейтап ооруну жеңди. Акыркы сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Республика боюнча жалпы каза болгондордун саны 1058 киши менен туруп атат. Ал арада Бишкекте коронавирус илдетинен каза болгон айрым адамдардын жакындары басма сөз жыйынын өткөрүп, пандемияда көз жумган 1000ден ашык адамдын өлүмүн иликтөөнү бийликтен талап кылышты. Алар жугуштуу илдеттин курмандыктары көп болгонун, ага ким жооп берет деген суроону коюшту. Азырынча өкмөттөн жооп боло элек. Ал эми коронавирустан каза болгондордун жана аны жугузуп алгандардын жаңы эсеби боюнча илдеттин курмандыктары 1058 киши болду. Саламаттык сактоо министрлиги 18 августта каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, ага ылайык 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Ага чейин вирус жалпысынан 1498 кишинин өмүрүн алганы айтылып жаткан. Мындан сырткары bir сутка ичинде 2 медик коронавирус жуктуруп алганы маалым болду. Анын бирөө Баткен облусунан болсо, экинчиси Жалал-Абадтан. Ак халатчандар арасында коронавирус жуктурган жалпы 3116 учур катталды. 2409 медработников выписаны и вернулись в обычный свой режим. Учурда өлкө боюнча стационарда 854 бейтап дарыланып жатат. Ал эми амбулатордук дарыланууда 4680 бейтап бар. Мындан улам абалды эске алуу менен өкмөт калкты санитардык нормаларды сактоого чакырат. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош.